экөөбүз туугандар, сиздерден суранычта ошол максимальный башка группаларга да жөнөткөнгө аракет кылыңыздарчы. Ушулар адамдарды табыш керек да, ушуларды таап эртерээк налоговыйга барып проблемаларын эртерээк чечип алса жакшы болот. Эми бир күн убакыты кетет экен. Бирок зато моюндан канча миллиондогон акчаларды алып коет экен да, снимать этет экен. Задолженностька кирип кеткен экен да. Алды 50 миллионго. Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып кирип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Assalamu alaikum. Досым қандай? Жақсы күтінсің бе? Мынантип маған налогтан задолженность келді ғой досым. Білбейсің бе неге мындай болып келді? Ушул менин госуслугамда бул официальный оформление болгон, официально иштеп жүргөндө госуслугада 13 миллион 890 миң, ол пенясы менен азыр почти уже 14 миллион болуп калды да. Ошого эжат болуңуздар, мурда ким бирөөлөр оформление болгон болсо, бул жерге официально ошол жактардан бар данныйларды алат экен дагы, башка бир фирмага эме кылып коет экен да, директор кылып туруп, ошол жактан миллиарддаган акчаларды чыгарып кетип, налогду менин мойнума илип коюштур да, 13 миллионду. Ассаламу алейкум, экөөбүз туугандар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мына фамилия, имя, туулган жылдары турат бул балдардын. Ушуларды тааныгандар же билгендер болсо жеткирип койсоңуздар жакшы болот эле да. Же башка группаларга дагы таштап, ушул адамдардын мойнунда азыр 13 миллион, 15 миллион, башта алды 50 миллионго чейин задолженность бар экен. Буну бир какой-то махинация жолу менен өтө чоңдогон фирмаларга оформить этип туруп бул адамдарды ушундай мойнуна задолженность илип коюптур да. Буларды вечно депорт кылат экен, же болбосо төлөтөт экен да ошол штрафты. Ошого алдын ала барып 31-чи налоговый службага барып, 418-чи кабинетке кирип, ошол жерден протокол жаздырып, наракка барып заявление таштап, кыскасы мойнундан эртерээк алдырыш керек экен. Кечегинде мага дагы ошол налоговыйдан чалды. Налоговыйдан чалып, менин задолженностум почти 14 миллион болуп кетиптир. 14 миллион менин мойнума илип коюптур. Менин данныйларымды полный алыптыр дагы. Мени өтө бир чоң фирмага директор кылыптыр дагы. Ал жерден көптөгөн суммадагы акчаны которуп кеткен дагы. Анан кийин ол налогу менин мойнумда калган. Кечегинде госуслугага кирсем, өзүмдүн госуслугага, менин мойнумда азыр 14 миллион задолженность турат. Ошо кече немеге налоговый службага барып, ал жерде протокол жаздырып, наракка барып, башка налоговый службага барып, арыз жасатып, ошол фирмадан өзүм алдыртканмын да. Ошого ушуну жеткирип койсоңуздар жакшы болот эле. Ошо основной ошо Кыргызстандын паспорту, Кыргызстандын гражданиндери ушундай кылат экен да. Ошого өзүңүздөр да налоговыйдан, госуслугадан текшерип туруңуздар.